Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубанч Чороев. Мен акыркы 8 жылда ушул Кыргызстанга валюталык башкаруу системасын, валюталык режимди киргизүү керек деп айтып жүрөм. Эмне үчүн айтып жүрөм? Анткени себеби биз ушул валюталык стабилдүүлүктү Кыргызстанга алып келбесек, анда Кыргызстанда өнүгүү болбойт. Ар бир 3-4 жыл сайын эле биздин валютабыздын кууну түшкөн сайын биздин сомубуздун сатып алуу жөндөмдүүлүгү түшө берет дагы, бирок биздин айлык акылар андай деңгээлде өспөйт. Ошол себептүү 30 жыл болду Кыргызстанда, 30 жылдан бери биздин ички дүң продукциябыз киши башына $1000 тегерегинде эле жүрөт. Ошол эле маалда 90 жылдардын башында Эстония, Литва, Латвия, Болгария деген өлкөлөр мына ушундай эле $1000 тегерегинде киши башына ички дүң продукциядан баштаган. Бирок ушул мамлекеттер 90 жылдары биздикиндей улуттук банктын формасын албастан, биздикиндей валюталык системаны албастан, аларга МВФтин өкүлдөрү ушул мен сунуштаган валюталык башкаруу системасын киргиздирген. Ошол себептүү мисалы азыр Эстония, Латвия, Литванын ички дүң продукциясы киши башына 10 эселеп, 20 эселеп өсүп кетти. Ал жакта инвестициялардын келиши дагы, батыраак макроэкономикалык стабилизация болгону дагы ушунчалык чоң ийгиликтерге жетишти. Эми мен бүгүнкү күндө эгерде Кыргызстандын улуттук банкы валюталык режимди ушу башкаруу, валюталык башкаруу режимине өтсө, кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот жана валюталык башкаруу режими деген эмне деген суроого сиздерге жооп бермекчимин. Валюталык башкаруу режиминде улуттук банк мындай мыйзам менен иштейт да. Биз өзүбүз билебиз, бул теңдик деп коебуз, Кыргыздарда жакшы сөз бар, теңир теңдикти сүйөт деп. Мына ушул валюталык башкаруу системасында бир эле закон бар. Улуттук банктын резервдери ар дайым акча базасына барабар болуш керек. Акча базасы деген эмне? Бул деген улуттук банктын чыгарган сомдордун көлөмү, ошо бизде тегеренип жүргөн экономикабызда, ар бирибиздин чөнтөгүбүздө, ишканалардын бухгалтериясында, кассаларында жаткан, биздин ишканалардын банктагы эсептеринде чынында жаткан акчалардын бардыгы, сом аттуу акчанын бардыгы мына ушул акча базасын түзөт. Буга дагы ошол улуттук банктагы банктардын резервдери болот. Ошолор дагы ушу акча базага кирет. Демек, негизги мыйзам валюталык башкаруунун негизги мыйзамы улуттук банктын резервдери ар дайым акча базасына барабар болуш керек дегенди билдирет. Мисалы, бүгүнкү күнгө карата мен болжолдуу цифраны алдым. Улуттук банктын эл аралык резервдери $2,8 миллиард түзөт. Бул 2 миллиард 800 миллион доллар дегенди түзөт. Эгерде бүгүнкү күндө, бүгүн марттын 2-си, мен бүгүнкү күндөгү улуттук банктын долларга койгон курсун белгилеп атам 94 деп. Эгерде 94 деп белгилесек, биздин акча база ушул мыйзам менен 263 миллиард сомду түзүш керек. Демек, бул деген эмнени билдирет? Эгерде каалаган убакта улуттук банкка сом алып келген болсок, улуттук банк бизге сомду 94 деген курс менен ар дайым алмаштырып берүүгө
мүмкүнчүлүгү да бар, резервтери да бар, бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, ушул режимде Улуттук банк сомду ушул курс менен 94 курсу менен коргой алат дегенди билдирет. Ушул режимге биз эгерде өткөн болсок, анда биздин экономикада 263 миллиард сом болуш керек эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү система болгондуктан Улуттук банк мындай гарантияны бербегендиктен бүгүн биздин экономикада болжолдуу 156 миллиард сом гана тегеренип жүрөт. Демек, могул мыйзам менен караганда бизде азыр 106 миллиард сомго аз акча тегеренип атат экономикабызда. Биз Улуттук банк ушул 106 миллиардты дагы 94 курс менен эмне кыла алат? Коргой алат. Бирок тилекке каршы азыркы күндө Улуттук банк системасы аркылуу ушул 106 миллиардты чыгарган болсо, анда биздин Улуттук банк могундай гарантияны бербеген үчүн сомдун курсу дагы доллардын курсу дагы көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Биз бүгүн айтып атабыз, биз валюталык башкаруу системасына өткөндө Улуттук банк гарантия берет. Ошондо бул 106 миллиардты чыгарган күндө дагы бул курс өзгөрбөйт. Бул мыйзамдуу нерсе, бул дүйнөлүк практикада валюталык башкаруу системасы колдонулуп келген система. Муну азыркы күндө бизде жанагы акча алмаштыруу жайларында иштеген балдар мени жакшы түшүнөт. Эми биз ушул системага өткөн болсок, валюталык башкаруу системасына, анда биз 106 миллиард сомду, бул 1 миллиард доллардан дагы көп акчаны банк системасы аркылуу экономиканы каржылаганга, колдонууга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз ачылат. Эгер биз ушул системага өтсөк, анда эч качан доллар 94төн ылдый дагы өйдө да болбойт деген адамдарга не келет? Тутум келет. Ошондон кийин бизде кыргызстандыктар долларды кармабай калышат. Эмне үчүн? Анткени долларды Улуттук банк ар дайым коргоп келет, бул суммадагы сомду деп. Бизде стабилдүүлүк башталат. Дагы бул кандай жагдайларга алып келет? Азыркы күндө кредиттердин, азыр көрүп атасыздар, Россияда Улуттук банкы, алардын борбордук банкы жана ставкаларын көтөрүп атат, кредиттер кымбаттап атат. Кыргызстандын дагы Улуттук банкы ставкаларды көтөрүп атат, Кыргызстанда кредиттер кымбаттап атат. Мындай убакта экономика өнүгүшү мүмкүн эмес. Эгер биз бул системага өткөн болсок, кредиттердин проценттери автоматтык түрдө ушул сомдук кредиттер долларлык кредиттер менен бирдей болуп калат. Анткени себеби экөөнүн айырмасы жок болуп калат. Бара-бара биз долларды экономикабызда колдонуудан баш тартабыз. Эмне себептен? Анткени сом долларга байланган. Биз үйдү дагы, машина сатсак дагы бардыгын сомго байлап калабыз да. Мына ошол системага өтүш үчүн бүгүнкү күндө оңой эле механизмдер бар. Аны Улуттук банк өзүнүн валюталык режимине эле которуп коет. Бир режимден экинчи режимге. Мисалы, Россия 2014-жылы эркин сүзүүчү режимге өттү. Казакстан 14-жылы, 15-жылы эркин сүзүүчү режимге өттү. Бирок көптөгөн окумуштуулар, дүйнөдөгү көптөгөн окумуштуулардын изилдөөсүнө ылайык, ошол эле эл аралык валюталык фонддун экономисттеринин изилдөөсүнө ылайык, биздей Кыргызстандай чакан мамлекет үчүн экспорт, импорттун көлөмү ички дүң продукцияга карата көп болгондуктан
биздей мамлекеттерге ушул мен сунуштаган валюталык башкаруу системасы ыңгайлуу жана пайдалуу деп алар айтып атышат. Ал эми бүгүнкү режим, эркин сүзүүчү режим, бул биздин Кыргызстандын экономикасына зыян. Зыяндыгын биз 30 жылда бардыгыбыз көрдүк. Экономика мындай режимде эч качан өнүгүүсү мүмкүн эмес. Ошондуктан мен бүгүн ушул атайын экономика сабактары рубрикасын баштадым. Сиздер менен мен Кубан Чороев болдум. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.